Assalamu alaikum урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Кара Суу районуна караштуу 30 адыр деген айылга кетип баратам. Мына ушул жерде 69 жаштагы Ибадат деген эжебиз 35 жыл ушул агартуу тармагында эмгектенген Ибадат эжебиздин бүгүн туулган күнү экен. Россиядан Гүлмира Назира Медер Алмаз деген өзүнүн кыздары, балдары, күйөө балдары куттуктап атышат. Саналуу мүнөттөрдө мен ошол 30 адыр айылына жетип барам. Акмалап туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү. Мынакей биз Ибадат энен неберези болосузбу? Неберези менен турабыз. Азыр ушул 30 адыр айылынын жолдун жээгинде жайгашкан Жибек жолу деген кафеге келип, мынакей Ибадат эженин 69 жаш курагы менен куттуктаганга кетип баратабыз. Азыр эне билбейт болуш керек. Тиги Россиядагылардын айтымында эне билбейт, эне билбейт. Мынакей сюрприз. Гүлү дагы мынакей түркүн түстүү атайын гүл сатып келдик. Батыракты атайын Россиядан кыздары, балдары берген. Кайсы ресторан чыгабызбы? Жүрө бериңиз, сиз баштай бериңиз. Болжакпы? Мынакей бираз издеп калды менен. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ибадат эже ким? Ибадат эже. Ибадат эже, мынакей туулган күнүңүз менен. Гүлдү алыңыз. Россияда Гүлмира Назира Медер Алмаз дегендер барбы? Рахмат. Россияда. Мына ошолор Менен программасына атайын буйрутма берип, бүгүн менин апамын туулган күнү 69 жашка чыкты дейт. Өмүр бою англис тил мугалими болуп иштеп жүрдү дейт. Туурабы эне? Мендеги маалыматтар туурабы? Туура. Менин ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов эне. Биринчиден ушул 69 жаш курагыңыз кут болсун эне. Рахмат. 100 жашка чыгыңыз. Рахмат, айтканыңыз. Ушу гүлдөй болгон карлыктын доорун сүрүңүз эне. Рахмат. Мындан башка бактылуулук барбы эне? Канча балаңыз бар? Канча небереңиз бар? Канча чебереңиз бар? Мына ушудан баштайлы эне. 3 кыз, 2 уулум бар, 9 неберем бар, 5 балам бар. Урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, мына Ибадат эне, сиз дагы мына ушул жүздөгөн мына ушул программанын ичинде сиз сыяктуу куттуу бейиштин образын жараткан энелердин катары бар. Мына Кудай кааласа сиз дагы мына ушул кыздарыңыз чет жакта жүргөн. Гүлмира деген ким болот сизге? Кызым да. Кызыңыз. Назира деген? Кызым. Медер деген? Уулум. Алмаз деген? Уулум. Мынакей Алмаз, Медер, Гүлмира, Назира деген кыздары дагы ушу сизди атайын ниет тилек кылып эне бүгүнкү туулган күнүңүздү өзгөчөрөөк өткөрөлү деп максат коюшкан эле да. Мына ошол бүгүн жана саарда эле таң эрте туруп эле чалып калышты. Жеттиңиз, апам отурган жерден достору менен туруп кетпесин депчи. Шаша буша келип калдык. Жакшылыктын эрте кети жок эне. Өзүңүздөн баштай бериңиз. Кана өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи эне. Өзүм ушул мына ушул жашка чыкканча кандай жумуштарды кылдыңыздар кана? Ушул жашка чыкканча бир гана жерде мектепте иштедим, 37 жыл мектепте иштедим. Жүздөгөн миңдеген балдарды тарбияладым. Мен окуткан балдардын баардыгы мекенибиздин ар кайсы жеринде мекенжигин аркалап иштеп жүрүшөт. Мени уят калтырбай, элин уятка калтырбай жакшы иштеп жүрүшөт, үзүлбөң иликтенип жатышат. Балдарым болсо ошо эл катары ошо Россия жергесинде өз тиричиликтерин кылып, бизди кошо багып, өздөрүн кошо багып, жакшы иштеп жүрүшөт ден соолукта. Коңгушуларым болсо, мына отургандар менин эң жакын адамдарым, коңгушуларым, менин жакшылыктарым баардыгы ошо коңгушуларым менен, туугандарым менен башка күн отурабыз, ошон аларды чакырганыбыз жок. Коңгушуларым менен отурабыз, дайым жакшылыктарды бирге. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Сиздин ысыгыңызга да, сууңузга дагы, жакшылыгыңызга да, ийгилигиңизге да мына ушул кишилер күбө. Ошолор күбө. Ушул кишилерден өткөн эң жакын адамыңыз жок. Туурабы эне? Туура. Канча бир туугансыздар эне? Өзүбүз 8 бир тууганбыз. 6 кыз, 2 уул. Алар дагы өзүнчө үйлүү жайлуу, очор бачар болуп, өз тириликтерин кылып жатышат. Алар өзгөн райондо. Мен аларды
жанагындай даталуу күндөрдө 70 жылдыгында чакырам деп аларды чакырган жокмун. 70 жылдыгыңызда Кудай кааласа биринчилерден болуп мына өзүм баш болуп келем Кудай кааласа. Жакшы ниет тилек кылалы Кудай кааласа. Эмки жылы бир кыш өткөрүп алалы, болгону бир кыш гана. Анан 70 жылдык торголуу мааракелик тоюңузга дагы күбө болобуз эне. Ушундай 69 жаш туулган күндө ушундай сюрприз менен тосуп алам деп ойлодуңуз беле? Жок, ойлогон эмесмин. Мындай сюрприздерди күтпөдүм. Азыр мен келип калганыма эмне деп ойлодуң сени? Сен келип калганыңы эми кезектеги сюрприз деп ойлодум. Кезектеги. Бирок уккан эмес эч кимден, кыздарыңыз да айткан эмес. Жок, айткан эмес. Келет деп ойлогон жокмун да. Келет деп ойлогон жоксуң да, саардан бери ушул кыздарыңыз да толкундануу менен азыр саналуу мүнөттөрдө ушул москвалыктар менен байланыштырып койсоңуздар, бир смартфонго түз чыгып байланышабыз дедиле. Кана кимге чалат? Сизге чалабы телефонуңузга? Москвадагы Гүлмира кызы, Назира кызы. Мен апам менен бир сүйлөшүп коеюн депчи. Ага чейин, ага чейин мына кошунаңыздардан бир маек алып туралы. Сиз мына ушул ибадат эне тууралуу бүгүн кандай бир ой тилек максаттарды айтасыз? Ой тилегим биздин көчөбүздүн эң бир үлгүлүү биз сыймыктанган кошунабыз. Чындыгында ысыгыбыз, суубуз ар дайым бирге болгон эң бир жакын, баягы кыргызча айтканда бир дубал кошунабыз. Ар дайым ушул экөөбүз эки жактан келин болуп келгенбиз илгери. Ошол мезгилдерден бери биз аябай бирибизди сыйлашып, кол кошундар ушул сый урмат менен келатабыз. Чындыгында бул досум ушундай окуучуларды тарбиялап, чоңойтуп, тарбиясын берип, анан үйүндө дагы жакшынакай балдарды чоңойтуп, мындай неберелери куттуктап келип отурат. Алыста жүргөн ушу кыздары, балдары, Гүлмира, Элмира, Алмаз, Медер, чоң рахмат. Бана ушу балдарга ушу апасын куттуктап, апасын кошо бизди дагы мынантип телевидениеге чакырып, ушул жерде отурабыз. Чоң рахмат балдарыбыздар. Ушу балдар эмне деп үмүт менен бала багат. Мынеке үмүттүн бир чекеси, максаттын бир чекеси мынеке апаңарды парпайтып, семиртип, кыйла көкөлөттүңөр. Рахмат балдарым. Мындан кийин мен досума эмнени тилейм? Дүйнөдөгү аял затына, адам затына, Кудайдын пендесине кандай ийгилик берсе, кандай жакшылык берсе, Алла Таала ушунун бардыгы ибадат сага насип этсин досум. Бул 69 жаш сага аздык кылат. Кудай чексиз бакыт, чексиз ийгилик, оомат ушу балдарың менен, биз менен жаркылдап жана бактын сүргөн үстүндө жүрө бер досум. Тегеле бир жамандык көрбө, бактылуу каарлыктын доорун сүрүп атасың, дагы сүрүп жүрө бер досум. Ошондой эле сага да рахмат балам. Сен да ушундай энелерди, аталарды жакшы күндөрүндө, жакшы тойлордо, ушундай күндөрдө ушулардын көңүлүн алып келгенде кандай кубанычтуу, жакшы сөздөр менен келдиң. Ишиңе ийгилик сага да рахмат. Рахмат эже. Сиз да мугалимсизби? Жок, мен мугалим болоюн деген мугалим. Ошо мугалим эле болуп калса болмок экен, бирок аябай сонун сүйлөйт экен, мынакей досуңуз болот экен, ибадат эне. Аратор экен, чынын айтканда. Ибадат эненин туулган күнүн биз аябай жакшы көңүлдүү баштап коелу деген ниетте келдик. Мынакей алдыбызда бет маңдайыбызда 2 киши отурат. Булар ким болду экен? Мынакей сиздер ибадат энени кандай бир мактайсыздар, кубаттайсыздар деген. Сол жактан баштасам, мен бул кишинин түбөлүк ауышкасын. Сол жакта өзү айтат. Андан кийин биз Андан кийинки катардагы адам тууралуу сүйлөй бергиз абайга. Эми айткандай бир дубал кошунабыз. Оң жагыбызда булар, сол жагында бизбиз. Ошончо жылдан бери бир жакшынакай ынтымактуу болуп жашап келатабыз. Амин. Бирибизден бирдеме кабар алып турабыз. Кайсы маалда болсо дагы, түн күн болсо дагы. Алыс кошунадан жак, алыс туугандан жак кошуна жакын дегендей. Чындыгында эле биз ошондой болот. Мен буга өзүмчө мындай ыраазымын. Сиз канчага чыктыңыз аксакал? Өзүңүз канча жашка чыктыңыз? 79-га чыктым. 79, 10 жаш улуу экенсиз, ибадат эжеден, ооба. Мынакей эми жаныңыздагы аксакал, сиз кимси болосуз? Мен дагы ушу эжемин эң жакшы кошуналардан болом, жакын кошуналардан болом. Ушу эжеме ушу бүгүн туулган күнү экен, эжеме ден соолук, өмүрлөрү мындан узун болсун, ден соолукта болсун, оорубасын негизи. Эң башкысы ден соолук болсун. Балдары куттуктап атат экен, балдарга эми ошол жакта чет немелер иштеп жүрөт экен. Оларга эми ден соолук, оларга эми ушу кажыбас кайрат дегендей иштеринде ийгилик болсун. Ой, мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Кошуналар аябай
мындай жай сүйлөгөн, ак көңүл, мындай бир жай баракат кишилер экени байкалып турат. Урматтуу менин программасын көрүүчүлөр, биз кайрадан Кенжетай кошуналды. камеранын багытын Ибадат энебизге бурабыз. Кыздары кандай болуп калды азыр? Москвадагы кыздар даярданышты, апа менен сүйлөшөбүздөрчү. Мынакей эже, сиз кимиңиз болосуз эже? Мен кошунасы болом. Ибадат менен журабы. Тушташта кошунасы боломун. Ибадат эжеке көп жыл ушул өзү айткандай мугалим болуп иштеген. Чынчыл өтө. Кошуначылыкка жакшы, ак көңүл, алмай бермейге жакшы так. Эң негизгиси сиздин оюңузча алмай бермейге так жакшы. Жакшы. Ошондой жакшы коңшулардан. Ошонуз менен айырмаланат, сиз ошонуз менен жагат, эже? Ден соолук каалайм. Өмүр узун болсун. Айтканыңыз келсин. Кыз уулдарыны күнүнүн күчүнү көрсүн. Небере чеберелеринин тойлорун көрүш насип этсин ушу эжебизге. Амин. Айтканыңыз келсин. Балдарыга аям ден соолук, иштериге ийгилик, өмүрлөрү узун болсун. Ушундай апасыны куттуктап, жакшы күндө ушу кубанычка толтуруп атат ушу эженин көңүлүн көтөрүп, бизди деле. Рахмат. Куттуктайбыз. Рахмат. Анда эмесе ушул Россияга гана гудок кетирели, видео чакыруу жасайлычы. Урматтуу мына небереси өзү дагы азыр бул Россиядагылар менен сүйлөшкөндөн кийин өзү дагы жакшы бир кенен маек куруп берет. Ассаламу алейкум. Гүлмира эже кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Угулуп атабы? Сиздин бат жана ыкчам буйрутмаңыздын негизинде мына Ибадат деген апаңызды, куттуу апаңызды, ыйык апаңызды куттуктоо үчүн келип калдым. Азыр мен сизди Ибадат эне менен түз эфирде байланыштырамын. Кана Ибадат эне. Москвадагы бул кызыңыздын атын ким экенин билбейм, бирок Гүлмира эжеби же Назира эжеби кана түз эфирде байланыштырып койсоңуз, Энеге көрсөтүп кой. Бияктан көрсөт. Ушундай менен көрсөтүп кой. Ага, эне өзү сүйлөшүп. Рахмат Гүлмира. Ошентип бизге ушундай сюрприз кылып, жакшынакай кылып куттуктоолор жиберип, ушундай гүл менен жиберип, телевидение менен куттуктап аткан үчүн рахмат. Ишиң ийгиликтүү болсун, Кудай ден соолугун берсин. Тапканыңдын баардыгынын берекесин берсин. Алыста жүрөсүңөр баардыгыңар тынч болгула. Назира, Медер, Алмаз баардыгың тынч болгула. Мени аябай сүйүндүрдүңөр, төбөм көккө жетип аябай кубанып отурам. Рахмат. Рахмат кызым. Болсын, ичинерде бар болуң апа. Ошо барган Өмүрзагакеге дагы ийгилик ишине. Рахмат сизге, Алла ыраазы болсун. Макул, сиз бүгүнкү күндөгү туулган күнүн белгилеп жаткан 69 жаштагы апаңыз Ибадат энеге өзүңүздүн каалоо тилегиңизди мына түз эфирде айтсаңыз болот. Менин алтындай болгон апам, бул дүйнөдө мен апам үчүн апа үчүн көп сөздөрдү айткым келет, бирок Бактылуулук, сүйүнгөндүн белгилери. Рахмат сизге апа. Биздей мындай ынтымактуу, десем, баракалуу кыздарды тарбиялаганыңызга сизге Алла ыраазы болсун. Пешенебизде узак өмүр жашаң, биздин бактыбызга бар болуң. Не дейм дагы, ушу энеге деген немени чындыгында бул телевизордон көргөн эметет элем. Эмоция, эми булай деген эмоция. Эне үчүн дегенде сөздөрүм чындыгында өтө табылгыс сөздөр бул. Айтканга дагы ичимден неметпей атам. Сөз жетпейт. Сагынгандын белгиси. Кубанычтын көз жашы сөзсүз түрдө. Биздин жакшы ийгиликтерибизди көрүп, небелерибиз тойлорун көрүп, апаке. Жакшы мамайда отуруң. Аша ичинен эметип койдум, капа болгон. Рахмат. Чындыгында жүрөктөн чыккан көз жаштар. Тынч болгула силер дагы. Рахмат. Силер дагы тынч болгула, рахмат. 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 Мынакей, ооба сиздерге да рахмат. Мынакей апаңыздын чыкка, сиздин өзүңүздүн сөзүңүз эң туура.
көзүңүздөн чыккан жаш бул бактылуулуктун жашы. Энеңиз бар, сиз бактылуусуз. Ибадат эненин көзүнөн чыккан жаш бул сагынычтын көз жашы, сиздерге болгон мээримдин көз жашы эже. Ошон үчүн мынакей экөөңүздөр арай көз арай сүйлөшүп алдыңыздар. Гүлмира эже, сизге да чоң рахмат. Биз туулган күндүн андан аркы бөлүгүн, кызыктуу бөлүгүн уланта берели. Улантарыңызга рахмат эке, Алла разы болсун. Вот, рахмат сиздерге дагы. Боптур кызым, рахмат. Кудай ден соолуңар берсин, өмүрүңөр берсин, ишиңер ийгиликтүү болсун. Силер дагы мага окшоп балдарыңардан үзүрүн көргүлө, балдарыңардын сый урматына ээ болгула, тынч болгула, алыс жерде жүрөсүңөр. Дайым Кудай жолуңарды ачык кылсын, ишиңер ийгиликтүү болсун, баскан кадамыңар берекелүү болсун. Рахмат кызым. Бир туугандарыңа салам айтып кой бардыгына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Ибадат эне сүйлөшкөндөн кийинки мындай бир кандай таасирлендиңиз? Бул кызыңызды аябай сагыныпсыз, Кызыңызды көрдүңүзбү, сизди сагынган эне? Эми алыскы жерде бирөөнүн жеринде жүрүшөт, бирөөнүн элинде жүрүшөт. Сагынасың да, балдарың сагынасың, сагыныч зор. Азыр дагы жакшы мына телефон деген бар, анча мынча жүздөшүп турабыз. Ошондой болсо дагы али жаныңда жүргөнгө эме жетсин. Рахмат, ошентип алыста жүрсө дагы ушу куттуктап, жылуу сөздөрүн арнаган ушу балдарыма чоң рахмат. Иштери ийгиликтүү болсун, ден соолуктары жакшы болсун. Дайым жакшы күндөрдө, жакшы айларда ушундай бири-бирибизге жакшы каалоо тилектерди айтып жүрө берели. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Анын ичинде биз кыргыз эли тынч бололу, эл журтубуз менен, тууган урубуз менен, мындай коңшуларым менен жакшы тилектерди, жакшы сөздөрдү айтып, ак тоторкон четинде баарлашып жүргөнгө Кудайым насип этсин. Амин эне. Мына ушул балдарды чоңойтууда эне мына сиздердин мезгилдериңиздерде союз мезгили болгон, аябай кыйынчылык заман болду дегендей, токчулугун да көрдүңүздөр, жокчулугун да көрдүңүздөр дегендей салыштырмалуу азыр ата менен баланын ортосундагы, кайнене менен келиндин ортосундагы мамилеге сиз кандай бир баа бере аласыз да? Азыркы кайнене менен келиндин ортосунда же бала менен эненин ортосунда мамиле эми алиги бардык нерсе үйдөгү тарбияга байланыштуу болот да. Үйдөгү тарбияда эне балдарды кандай тарбияласа, ошо келинди дагы ошо жолдо, туура жолдо тарбиялаганга аракет кылат. Бирөөнүн баласын бүлөө кылып алышка аракет кылат. Жакшы сөздөрүн айтып, өзүнүн балдарындай көрүп, өзүнүн кучагына, өзүнүн мээримине бөлөсө, анан бирөөнүн баласы дагы өз апасындай, өз атасындай көрүп, өзүнүн бүлөөсүндөй көрүп жашап кетсе керек деп ойлойм. Эне ушул балдарды чоңойтуп, ушундай эрезеге жеткирип, ушуларды чыйралтып, билимдүү кылып өстүрүүдө бул сиздин жолдошуңуздун дагы бир эмгеги зор болсо керек. Ошол тууралуу эскерип кетсеңиз. Жолдошумдун дагы эмгеги зор. Дайыма аталык сөзүн айтып, аталык мээримин төгүп, аталык васияттарын айтып, жакшы балдарды туура жолго тарбиялоодо жолдошумдун эмгеги аябай зор. Ал ошо туулган кыздардын аттарын баардыгын атасы койгон. Сен кыз элең, сен уул элең деп бөлбөстөн ошо балдарына баарын тегиз жакшы мамиле кылат эле, жакшы мээрим төгөт эле, жакшына кийиндирип, жакшына ичиндирип, жакшы тарбия берген. Мынакей азыр урматтуу көрүүчүлөр, менин программасында катышып жаткан Ибадат эненин аябай сырдуу, сырлуу, касиеттүү сөздөрүн уктуңуздар. Ошону менен бирге Россия жергесинде иштеп жаткан өзүнүн кан жанынан жаралган балдары, кыздары менен байланышты дагы түз алып көрсөттүк. Бирок берки балдарыңыз убактысы жоктугуна байланыштуу сиз менен түз сүйлөшө албады, бирок жакында эле сүйлөштүк эле деп. Күндө эле сүйлөшөбүз, бат-баттан сүйлөшөбүз деп алар дагы өздөрүнүн куттуктоосун билдиришти эне. Рахмат. Бул мени тосуп алган небереңиз болот экен. Небереңиз жаныңызына, энеңиздин жанына өтсөңүз, небереңиз дагы аябай чыдамсыздык менен улам мен энеми жакшы көрөм деп. Небереден өткөн ширин нерсе жок дейт. Сиз үчүн бул Ибадат эне ким? Анан бул энени сиз кандай көрөсүз? Бул дүйнөдө кандай баа бересиз ушул энеге? Мен азыр сөз менен жеткизип айта албайм.
жакшы. Oyun aytıyoruz. Тайне сиз жакшы көрөбүз. Бүгүнкү 69 жаш кураңыз менен куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Арча жаштыкты, музыкада шаттыкты, сүттөй актыкты, суудай тынукту каалайм. Мындай жаштын далайын көрүп, уулдарыңыздын урматын, кыздарыңыздын кызматын көрүп жүрө бериң. Рахмат. Биз сиз жакшы көрөм Тайне. Кана элеңизди куттуктаганча жакшынай өзүңүздүн мындай урматтуу көрүүчүлөр. Небере сиздин атыңыз ким? Харуке. Аруке деген небереси мынакей ибадат энени, тайнени. Тайнеси болот да, тайнеңизди. Демек ибадат эне бул кызды өзүңүз чоңойткон окшойсуз. Кичине кезинде булардын ата энеси дагы Россияда иштеген экен. Буларды дагы чоңойтком. Ошон үчүн боор эзилип, көзүнөн кубанычтын жашы чыгып аткан турбайбы? Алар да өздөрүнүн путуна тургандан кийин балдарын берген. Өздөрүнүн колдорунда, апасы менен атасынын колунда азыр. Аруке айым айтсаңыз, эмне үчүн ыйлап атасыз? Сөз менен жеткизе албай атканды ушул ый менен чыгарат дейт да, кыргызда бир жакшы сөз бар. Сиз жүрөгүңүз толло мээрим, толло кыз экендиги мынакей урматтуу көрүүчүлөр көрүп турасыздар Арукеден. Аруке, сиз дагы ушундай эне болуп, Кудай буйрса, сиз дагы балдарыңыздан, сиз дагы уруктарыңыздардан эмне мисалы ушундай бир жакшынакай сюрприздерди, жакшынакай каарылыктын доорун сүрөсүз деген ниеттебиз. Ал үчүн ибадат эненин батасы керек, Балдарыңыз аябай суранды. Менин апамын өзү дагы, кошо келген кошуналары дагы аябай ырга чеберлешти да. Мына ушул эгерде туура көрсөңүз, сөз башынан болсун деги бар ирети менен кете эле биринчи алгач ырдап берсеңиздер. Андан кийин ибадат эненин батасы менен жакшына алып жыйынтыктайбыз. Кана кошунасы эгерде ибадат эне сиз өзүңүз менен баштап берсеңиз, анан кошуналарыңыз дагы даярданып турат. Кошуналардын баардыгы жакшы ырдайт дешти. 50 жаш жүздүн жарымы, 50ге чыккан карыбы, чачымды бурулуп басса да, өчелек жаштык жалыны. Чачымды бурулуп басса да, өчелек жаштык жалыны. Чокусу бийик муздөрдөн, чочубай учкан куш көрдүм. Чолпондой жанган кыз элем, чоң эне болуп өзгөрдүм. Чолпондой жанган кыз элем, ай тайене болуп өзгөрдүм. Ой, рахмат, мынакей. Бейиштин ыры, элелердин ар бири бейиштин ыры деп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, сиздер ибадат эненин алтында болгон үнүн уктуңуздар. Эне тууралуу аябай жакшы ырлар бар экен. Эми Советтер Союзу мезгилиндеги алгачкы ибадат эне сыяктуу энелердин өзү оозунда кеби бар, ыры бар дегендей. Ибадат эненин туулган күнүн арнап кошуналык бир туугандыктарыңызды узата берсеңиз болот эне. Ибадат үчүн аргандай нерсени, сөзгө аргандай татыктуу байбиче. Ушул досум үчүн эми аракет кылабыз. Эмнеде ырдасак ырдыда даярдандырабыз. Алчадай жүзүң мөлт эткен, апаңдан башкаң өппөгөн, алажа сайган чырпыкта. Ибадат, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда мен 15, анда биз 15 жашта элек. Ай, үнүңүздөргө береке. Ажарың жанды өртөгөн, айталам кантип сөз менен, асмандан айдай толукшуп, анда сен 20 жашта элең, анда сен 20, анда мен 20, анда биз 20 жашта элек. Улам биз алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Алмон жок сүйкүм балдарга, азыр биз атта аппабыз.
Ой, рахмат, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Ибадат эненин өзү эле укмуш ырдайт десек, мынакей жанындагы кошуналардагы булбулдай сайрайт экендигин биз мындай арай көз жарай көрдүңүздөр, сиздер менен кошо дагы көрдүк дегендей. Энелердин үнү ар дайым ушинтип жаңыра беришине Кудайым насип этсин. Ибадат эне, мынакей кошуналарыңыз сиздин туулган күнүңүздүн урматына мында ак жеринен жарылып, мынакей жүрөктөн чыккан ырларын айтып атат. Мына ушул балдарыңыз чет жакта туруп сизге сагынычтык мээримин, сагынычтык толкундануу бир кусалыктарын сизге бир арнап атат дегенде. Ошол эле мезгилде сиз дагы жөн турбай мына сагынып, жанатан бери жүрөгүңүз ойгу тойгу болуп турган чагы мына ушул кошуналарга, балдарыңызга, неберелериңизге, чеберлериңизге арнаган өзүңүздүн ак батаңызды тартууласаңыз болот эне. Рахмат. Байтан бери кошуларыбыз менен отурабыз. Байтан бери коңшуларым менин туулган күнүмдө жакшынакай каалоо тилектерди айтышты. Ошо коңшуларым үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, небере чебелери менен тынч болсун, 30 айылыбыз тынч болсун, кыргыз элибиз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, күнүбүз дайым жакшы күндөр менен коштолсун. Бардыгына мыкты ден соолук, узак өмүр каалайм. Анан мына мага куттуктоо жиберген балдарым да алыс жерде жүрүшөт. Тынч болсун, жолдору ачык болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Кудай ден соолуктарын берсин, өмүрлөрүн берсин, тапкандардын берекесин берип, эмне каала тилек менен иштеп жүрсө ошо каалоо тилектерине жетишсин, тынч болушун. Алар дагы бизге окшоп, мына досторума окшоп, бардыгына окшоп, небере чебереден, бала чакадан сый урмат көрүшсүн. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Тынч бололу. Анан ушу телевидение жамаатына дагы иштерине ийгилик каалайм. Ушундай элдин жакшынакай немелерин, проблемаларын ачып, куттуктоолорун жакшылыктын жарчысы болуп жүрө беришсин, иштери ийгиликтүү болсун. Мен айтканыңыз келсин. Мен эненин батасы дагы тегин бата болбойт. Мынакей сиз да көп жашаңыз, кийинки жылдары Кудай буюрса 70 жаш юбилей торколуу тоюңузга келели. Андан ары уланып отуруп 100 жашка дагы чыкканга насип этсин Аллахым, ден соолук берсин. Сиздин бактылуу балдарыңыз бар, ден соолуктуу балдарыңыз бар, мээримдүү, акыл эстүү балдарыңыз бар. Кудай буюрса жөн эле жүзгө чыгасыз деген бир бул дагы пенденин үмүтү. Ошондой тилекти билдирип кое берели. Ошо өткүнчү ата энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апа, жүрөйүн сенин тирегиң болуп. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге кааларыбыз бекем ден соолук, узун өмүр, неберелериңиздин кучагында бөлөнүп, биздин сыйыбызды көрүп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Аллахым сизге жакшы күндөрдү көп насип кылган болсун. Сизге бактылуу карылык каалайбыз. Туулган күнүңүз менен. Апа, бүгүнкү туулганыңыз менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуң, узун өмүр, бакыт каалайбыз. Кымбаттуу менин Алтынтай болгон менин апакем. Бүгүнкү сиздин өздүк майрамыңыз менен чын дилден куттуктайбыз. Биздин пешенебизге узак өмүр сүрүң. Неберелер чебере тойлуу, небере чеберелериңиз тоюн көрүң. Биздин ийгиликке жетишкен күндөрүбүздү көрүң. Аллахым сизге узак өмүр берсин. Рахмат сизге бизди ушинтип тарбиялап, акылдуу балдарды тарбиялап чыгарганыңызга ата-анаңызга чын дилден рахматыбызды таазим кылабыз. Бардык бир туугандарым атынан дагы да сизди туулганыңыз менен чын дилден куттуктайм. Апа, сиздин бүгүн өздүк майрамыңыз менен куттуктайм. Туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге узак өмүр, чын ден соолук каалайм. Биздин тойлорубузда, төрүбүздө отуруп жүрө бериңиз. Сизге жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Кезектеги чыгарылышында
Кара Суу районуна караштуу Отсадыр айылында жашаган дээрлик 40 жылга жакын агартуу тармагында эмгектенген болгондо дагы чет тилин көптөгөн миңдеген окуучуларга арнап, ошо окуучулар өзүнүн айтымында бүгүнкү күндө баардык жогорку кызматтарда тиешелүү элге пайдасы тийген кызматтарда эмгектенип аткандыгын Ибадат энен өз оозунан уктук. Ибадат эне, айтсаңыз, ушул сюрпризге сиз курсант болдуңузбу? Бул мага күтүүсүз жаңылык, күтүүсүз жакшы сюрприз болду. Аябай кубандым. Жетин алып айтам. Сүйлөгөн сөзүмдү табалбай аябай толкунданып атам. Рахмат. Мынакей Ибадат эне, балдарыңыз дагы мына азыр балдарыңыз эле эмес, жакындарыңыз, кошуналарыңыз эле эмес, бүтүн дүйнөдөгү сизди тааныган, анан сиз сыяктуу даңктуу, барктуу, кадыр барктуу энелери сизди көрүп дагы өздөрүнүн бир баасын берип аткандыр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы Ибадат эне сыяктуу кадыр барктуу бейиштин образындай болгон энеңиздер, же атаңыздар, же тууганыңыздар болсо, анда Мен Энем программасына түн бою кат жазыңыздар. Биз 7 дубанга барып куттуктаганга даярбыз. Биздин программага кошулган энелердин саны 100дөн ашып калды. Мына ошол 100дөн ашкан энелерди, ага чейинки жаш, бирок көп балалуу энелерди деги эле эне затын куттуктаганга биз милдеттүүбүз. Ар бир бала энесин канжы кагасына байлап жүрө албайт. Ошондуктан энелерди, аталарды көзү тирүү кезинде сыйлап калалы. Урматтуу Мен Энем программасынын көрүүчүлөрү, бул Ибадат эненин сүйлөшү менен коштолгон программа дагы ушул сааттарда, ушул секундтарда өзүнүн соңуна келип жетти. Кийинки Ибадат эне сыяктуу кадыр барктуу энелердин сүйлөшүнө ортоктош болгуча саламат болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, Кыргызстандагы жашаган энелер, апалар, эжелер, сиңдилер, жалпы аял заттар, биз атайын биз үчүн көрсөтүүлөр болот, аял заттар үчүн ар дайым тартылгыла, көргүлө, телевидение чыккыла, ушундай жакшынакай балабыз бизди тартып сүйүндүрүп отурат. Досум туулган күндө силер да биз ошо телевидениеде чыккыла. Менин энем деген көрсөтүү экен. Эң сонун көрсөтүүдө иштейт экенсиң балам. Бактылуу сен дагы. Рахмат.